Республика Ата жұрт фракциясының лидері Өмірбек Бабанов Жогорку кеңештин жыйынында Центара компаниясын сотко берүү боюнча билдирүү жасады. Мындай пикирди серепчилер президенттик шайлоо алдында упай топтоо катары баалашууда. Өмірбек Бабанов 2009 жылы Центара компаниясынын келишимге кол коюу маалында вице-премьер-министр кызматын аркалап туруп, демилгени эмнеге ошол учурда көтөргөн жок. Теманы кабарчыбыз улантат. Республика Ата жұрт фракциясынын лидери Өмірбек Бабанов жыйында Кумтөр Центара Голд компаниясын сотко берүү боюнча билдирүү жасады. Анын айтымында Томсон ишканасынын активдерин алуу өлкөнүн кызыкчылыгына терс таасирин тийгизет. Ошол эле Центрдин жетекчисин чакырып туруп, мы пойдем на расторжение соглашения деп эмне бул маселени көтөргөн жоксуңар? Шайлоо алдында Кумтөр маселесин көтөрүү мүмкүнчүлүгүн өлкө башчылыгына аттангандары колдон кетирбейт. Болбосо Өмүрбек Бабанов 2009 жылы биринчи вице-премьер-министр кызматын аркалап турганда Центара Голд боюнча келишимге түздөн түз пикирин билдире алган адамдардын катарында болгон дешет серепчилер. Анын үстүнө Бабанов билдирген 32 бөгөт коюучу пакет акциялары Кыргызстанда эч качан болгон эмес. Бул жөн гана куру сөз. Токтогулович вице-премьер болуп иштеп турган кезде Бакиевдин бийлиги бекитип берген да, ошо Центара Голдко жанагы Центара Голдтун болгон кагаздарын болгондо да жанагы парламент аркылуу, конституционный палата аркылуу эч ким эч качан жанагындай эл аралык сотторго кайрылууга болбойт деген эме менен бекитип беришкен да. Өмүрбек Токтогулович билет, бизде 34 жанагы акционерный коомдо 34 пакет блокирующий деп айтылат. 34% бизде эч качан болгон эмес. Центара компаниясынын Томсон ишканасы менен кызматташуусу экономиканын өнүгүүсүнө өбөлгө болот. Алдыдагы 2 жыл ичинде 650 миллион кошумча киреше табууга жол ачууда дешет адистер. Каражат насыялардан кутулууга, андан сырткары кыргыз алтынга көлөмү 12ден 20 миллионго чейин жеткен дивиденд төлөшү ыктымал. Андыктан өнүгүүгө зор салым кошуп жаткан ири компанияларды курулай эле сотко берүү керек деген Өмүрбек Бабановдун билдирүүсү инвестициялык климатка залакасын тийгизет. Биздин жогорку бийлик органдарында айтылган ар бир сөз биздин инвестициялык климатка өзүнүн кесепетин тийгизет. Оң сөз болсо оң кесепетин, терс сөз болсо терс кесепетин. Ошондуктан мисалы кайра эле соттук териштирүүлөрдү кылалы, арбитраждык териштирүүлөргө баралы, же ушундай кайра талаштарга бара турган болсок, албетте сырттан келген ишкерлер ошол абалды карап туруп, алар дагы ойлошот. Өкмөттүн Кумтөр менен тыгыз кызматташуусу туура чечим дейт саясий серепчи Игорь Шестаков. Себеби социалдык өнөктөштүктүн алкагында канадалык инвесторлор республикалык онкологиялык борборду жаңылоо үчүн 10 миллион АКШ долларын бөлүүгө даяр. Поэтому я думаю, то соглашение... Бул келишим албетте стратегиялык мааниге ээ. Биринчиден Кыргызстан улуттук кызыкчылыгын коргоп жатат. Экинчиден бизге келип жаткан инвесторлор экологиялык нормаларды да сактап турууга өбөлгө болууда. Жалпысынан айтканда түзүлгөн келишим өкмөттүн инвесторлор менен иш алып барууга даярдыгын көрсөтүп жатат. Башкача айтканда Кыргызстандын инвестициялык климаты жакшыра баштайт. Өз кезегинде серепчи Шыралы Бактыгулов маселени ой келди эле айта бербей, акылы менен туура көз карашта кароо экендигин белгиледи. Канадалык компанияны сотко берүү керек деп айтаардан мурда бул жаатта изилдөө жүргүзүп, анын кесепетин билип алса туура болот деген оюн билдирди. Мындай караганда, баш менен караганда ойлонуш керек да, перспективасы кандай болот? Сотко эгер мисалы Кыргыз Республикасынын өкмөтү сотко арызданса, кайсы сотко арызданат? Бизде негизи бир эле эл аралык арбитраж сотубуз бар, Стокгольмдо жүргөн. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, ошо арызга эмне деп жазылат? Себеби бизде 2009 жылда келишимге кол коюлганда, тиякта бекитилип калганда, Центранын жетекчилер өзлөрүнүн укугу бар. 2009 жылдагы келишимге ылайык канадалык компания жыл сайын 310 миң доллардан которуп келген болсо, эми аталган сумма 10 эсеге көбөйтүлүп 3 миллион долларга барганы турат. Андыктан Центр